Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен 10 класстын алгебра жана анализди баштоо предметинин 4 чейрегинин программаларын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы функциянын өсүү жана кемүү белгилери. Алгач сабакты баштаардан мурда кайталоо жүргүзүүгө туура келет. Өсүүчү жана кемүүчү функция деген эмне жана кандай функциялар монотондуу функциялар болуп эсептелет. Өсүүчү функция. Эгерде берилген аралыкта каалагандай x1 жана x2 чекиттери үчүн ал интервалда x2 чоң x1 болгондо fx2 чоң fx1 аткарылса, fx функциясы бул интервалда өсүүчү деп аталат. Башкача айтканда, аргументтин чоң маанисине функциянын чоң мааниси туура келсе, берилген функция ал аралыкта өсүүчү болуп эсептелет. Кемүүчү функция. Эгерде берилген аралыкта каалагандай x1 жана x2 чекиттери үчүн ал интервалда x2 чоң x1 болгондо fx2 кичине fx1 барабарсыздыгы аткарылса, fx функциясы бул интервалда кемүүчү деп аталат. Башкача айтканда, аргументтин чоң маанисине функциянын кичине мааниси туура келет. Мына ушул өсүүчү жана кемүүчү функцияларды жалпы түрүнүн монотондуу функциялар деп айтабыз. Сүрөттөлүштө монотондуу функциялар берилген. Ачык түстөгү жылма эри сызыгы минус чексизден минус 1ге чейин кемүүчү, минус 1ден 0го чейин өсөт, кайра 0дон 1ге чейин кемүүчү функция жана 1ден чексизге чейин өсүүчү функция болуп эсептелет. Ал эми көк түстөгү ири сызык бул OX огунун жогору жагында функциянын оң маанилери, төмөн жагында функциянын терс маанилери көрсөтүлгөн. Демек, бүгүнкү сабактын максаты турундуну колдонуп функциянын монотондуулугун аныктоо болуп эсептелет. Анда ошол функциянын өсүшүнүн жетиштүү шартын айта кетели. Функциянын өсүшүнүн жетиштүү шарты. Бизге каалагандай AV интервалынан y барабар fx өсүүчү функциясы берилсин. Берилген функциянын каалаган чекитинен жаныма түз сызыктарын жүргүзөлү. Өзүңөр көрүп тургандай, жаныма түз сызыгы OX огунун оң багыты менен тар бурчту түзүп турат. Демек, альфа бурчунун тангенси, башкача айтканда, бурчтук коэффициент 0дон чоң, оң сан болот. Же болбосо, турундунун геометриялык маанисинде функциянын ошол чекиттеги турундусу 0дон чоң болот. f'(x) 0дон чоң. Анда функциянын өсүшүнүн жетиштүү шарты төмөндөгүдөй айтылат. Эгерде кандайдыр бир аралыкта f'(x) 0дон чоң болсо, анда бул аралыкта функция өсөт. Тескерисинче, берилген аралыкта функция өсүүчү болсо, анда берилген функциянын турундусу 0дон чоң болот деп айтууга болот. Эми функциянын кемүүсүнүн жетиштүү шартына токтололу. Бизге дагы да y барабар fx функциясы a жана v интервалында кемүүчү болуп берилсин. Берилген функциядан каалаган чекитинен жаныма жүргүзөбүз. Жүргүзүлгөн жанымалар OX-на карата терс багыттагы тар бурч болуп эсептелет. Башкача айтканда, жаныманын бурчтук коэффициенти
0'dan кичине. Терс сан. f'(x) 0'dan кичине. Эгерде кандайдыр бир аралыкта f'(x) 0'dan кичине болсо, анда бул аралыкта функция кемийт. Тескерисинче, эгерде берилген аралыкта функция кемүүчү болсо, анда ал функциянын ошол аралыктагы туындусу 0'dan кичине болуп эсептелет. Эми функциянын өсүү жана кемүү аралыктарын аныктоодо физикалык ой жүгүртүп көрөлү. Дүмүрчөктүн жанындагы жаткан көмөч дүмүрчөккө келген коёндон качып жөнөдү. Демек, дүмүрчөктү эсептөөнүн башталышы деп алып, S барабар st функциясын алууга болот. Аралык убакыттан көз каранды. Демек, көмөч дүмүрчөктөн оң багытты көздөй жылганда берилген функция S барабар st болсо, анда ылдамдыгы чоңойгон сайын көмөч менен дүмүрчөктүн арасындагы аралык чоңоет. Башкача айтканда, математикалык тилде жаза турган болсок, ылдамдык дүмүрчөккө карата оң болсо, функция өсүүчү болот. Ал эми көмөчтүн ылдамдыгы 0 болуп, андан кийин кайрадан дагы оң болсо, анда көмөч токтоп, андан ары дагы оңду көздөй жылды. Башкача айтканда, дүмүрчөк менен көмөчтүн арасындагы аралык дагы чоңойт. Кандайдыр бир убакыттын өтүшү менен коён дүмүрчөктөн кетип калды. Анда көмөч кайра дүмүрчөккө барууну чечти. Бул учурда аралык кичирейет. Башкача айтканда, дүмүрчөк менен көмөчтүн арасындагы аралык кичирейди. Дүмүрчөккө карата ылдамдык 0'dan кичине болду. Анда берилген функция бул аралыкта кемүүчү болот. Демек, биз көмөчтү материалдык чекит катары кабыл алсак, анда материалдык чекиттин ылдамдыгын табууга болот. Материалдык чекиттин ылдамдыгы деп берилген аралыктан убакыт боюнча алынган туунду эсептелет. Башкача айтканда, ылдамдыкты табуу үчүн аралыктан t боюнча туунду алабыз. Туундунун белгисине карата функциянын монотондуулук мүнөзүн аныктоого болот. Төмөндөгүдөй мисалдарды чыгарып көрөлү. Y барабар x-тын 5 даражасы кошулган 6x куб минус 7 функциясы бүткүл сан түз сызыгында монотондуу экендигин далилдегиле. Чыгаруу үчүн берилген функциядан туунду алабыз. X-тын 5 даражасынын туундусу 5x-тын 4 даражасы. Ал эми 6x кубтун туундусу 18x квадрат минус 7 санынын туундусу 0 барабар. Бул жерде кошулуучулар оң сан, себеби x-тын 4 жана x-тын 2 даражасы, демек даражалар жуп болгондуктан, каалаган сандын жуп даражасы оң болгондуктан, эки кошулуучу тең оң сан. Демек, оң сандардын суммасы оң сан болуп, берилген функциянын туундусу, демек 0'dan чоң болуп эсептелет. Берилген функция бүткүл сан түз сызыгында аныкталгандыктан, анда функция бүткүл сан түз сызыгында өсүүчү болуп эсептелет. Дагы бир мисал иштеп көрөлү. Y барабар 2x куб кошулган 3x квадрат минус 1 функциясынын монотондуулугун изилдегиле жана функциянын графигин түзгүлө. Алгач, чыгаруу үчүн берилген функциядан туунду алабыз. 2x
кубтун туындусу 6х квадрат. Кошулган 3х квадраттын туындусу 6x'ке барар. Ал эми сандын туындусу 0го барабар. Алынган туындуну 0го барабарлап чыгарабыз. Толук эмес квадраттык теңдемени чыгарууда кашаанын сыртына 6x'ты чыгарсак, кашаанын ичинде x кошулган бир туюнтмасы калат. Демек, көбөйтүндү 0 болуу үчүн ар бир көбөйтүүчү 0 болуу жетиштүү. Анда 6x'ты 0го барабарлап чыгарсак, x барабар 0 деген, ошондой эле x барабар -1 деген чыгарылыштарга ээ болобуз. Алынган сандарды сан түз сызыгынан белгилеп, ал аралыктагы туындунун белгисин аныктайбыз. Демек, туындунун белгисин аныктоо үчүн ал аралыктагы каалагандай чекитти алып, туунду функциясына койсок, демек, минус чексизден минус 1ге чейин жана 0дон плюс чексизге чейин туundунун белгиси оң болот. Ал эми минус 1ден 0 аралыгына чейинки туundунун белгиси терс болот. X'тын минус чексизден минус 1ге чейин биригүү 0дон плюс чексизге чейинки аралыкта функция демек өсүүчү болот. Ал эми минус 1ден 0 аралыгында функция кемүүчү болот. Жообун төмөндөгүдөй жазабыз. Демек, функциябыз минус 1ден 0го чейинки аралыкта кемийт экен, калган аралыктарда өсүүчү экен. Анда берилген функциянын графигин түзүү үчүн таблица түзөлү. Таблицага минус 1 жана 0 деген чекиттерди коюп, жана кошумча 1 жана минус 2 деген чекиттерди коюп, берилген функциядагы x'тын ордуна коюп эсептеп, таблицаны түзүп алабыз. Түзүлгөн таблицадагы түгөй сандар боюнча координата системасынан чекиттерди белгилейбиз. Демек, алынган чекиттер боюнча функциянын графигин түзөбүз. Биздин функциябыздын графиги минус 1ден 0го чейинки аралыкта гана кемүүчү болчу жана калган аралыктарда өсүүчү болчу. Алынган график y барабар 2x куб кошулган 3x квадрат минус 1 функциясынын графиги болуп эсептелет. X аралыгында туунду 0дон чоң болгон учурду карадык, 0дон кичине учурун карадык. Ал эми туунду 0го барабар болгон учурда анда бул функция ал чекитте турактуу болуп эсептелет. Теорема 3. Эгер x ачык аралыгында f' x барабар 0 барабардыгы аткарылса, башкача айтканда, функциянын туundусу 0го барабар болсо же туundусу жок болсо, анда y барабар fx функциясы x аралыгында турактуу. Функциянын өсүү жана кемүү аралыктарын аныктоого алгоритм жазып алалы. Биринчи, функциянын туundусун табабыз. Экинчи, y барабар fx функциясынын f' барабар 0 болгон жана туundусу жашабаган чекиттерди табабыз. Үчүнчү, сан түз сызыгында бул чекиттерди белгилеп, алынган аралыктарда функциянын белгилерин аныктайбыз. Биринчи мисалды карап көрөлү. Функциянын өсүү жана кемүү аралыктарын тапкыла. Берилген функциядан туунду алабыз жана туundуну 0го барабарлап чыгарып, x барабар минус 1 жана x барабар 2 деген чыгарылышка ээ болобуз. Алынган сандарды сан огунан белгилөө жүргүзүп, интервалдарга бөлүп, ал интервалдагы туundунун белгисин аныктайбыз. Демек, функция минус чексизден минус 1ге чейин, 2ден чексизге чейин аралыкта кемүүчү болот. Ал эми минус 1ден 2 аралыгында функция өсүүчү болот. Функциянын графигин карап көрөлү. Демек, минус 1ден 2ге чейинки аралыкта функция өсүүчү. Калган аралыкта функция кемүүчү. Кайрадан алгоритмге
кайрылып, эгерде алгоритмди эстеп калсак, анда дагы экинчи мисалды чыгарып көрөлү. Экинчи мисалда функциябыз бөлчөк рационалдуу түрүндө берилиптир. Демек, берилген функциянын өсүү жана кемүү аралыктарын тапкыла. Мында бөлчөктүн бөлүмү 0 болбош керек. Демек, x 0 барабар эмес. X-тин 0 барабар болгон чекитинде функция үзгүлтүккө учурайт. Берилген функциядан туунду алып, туундусун 0 барабарлап чыгарып, жалгыз x барабар 6 деген чыгарылышка ээ болобуз. Жана үзгүлтүккө учураган x барабар 0 чекитин дагы туундунун белгилерин аныктоого колдонобуз. Сан түз сызыгынан 0 жана 6 деген чекиттерди белгилеп, ал аралыктарда туундунун белгилерин аныктайбыз. Демек, минус чексизден 0 чейин, 6дан плюс чексизге чейинки аралыкта функция кемүүчү, ал эми 0дон 6га чейинки аралыкта функция өсүүчү болуп эсептелет. Функциянын графигин карап көрөлү. Демек, x барабар 0 чекитинде функция үзгүлтүккө учурайт. Эми бизге y барабар fx функциясы жана анын туундусунун функциясынын графиги көрсөтүлгөн. Эгерде туунду 0дон чоң болсо, анда ал аралыкта функция өсүүчү болуп эсептелет. Кызыл өң менен белгиленген аралыкта функциянын туундусу 0дон чоң. Жогорку функциянын графиги бул туундунун графиги болуп эсептелет. Ал эми төмөнкү берилген y барабар fx функциясынын графиги болуп эсептелет. Ал эми туундусу 0 барабар болгон чекиттерде функция турактуу. Башкача айтканда, ал чекиттерде берилген функция же максимум же минимум чекиттерге ээ болот. Максимум жана минимум чекиттери жөнүндө кийинки сабагыбызда сөз кылабыз. Ал эми туундусу 0дон кичине болгон учурда ошол аралыктарда, тиешелүү аралыкта берилген функция кемүүчү функция болуп эсептелет. Эгерде азыркы айтылгандар түшүнүктүү болсо, анда төмөндөгү мисалды карап көрөлү. Бизде берилген y барабар fx функциясынын туундусунун графиги берилген. Демек, туундунун өсүү жана кемүү аралыктарын табуу үчүн өсүү аралыгында o2 согунун жогорку бөлүгү кызыл өң менен берилген, ал эми төмөнкү бөлүгү көк түс менен берилген. Жогорку бөлүктө функция өсүүчү, ал эми төмөнкү бөлүгүндөгү аралыктарда функция кемүүчү болуп эсептелет. Балдар, силерге азыр өз алдынча иш берилет. Биринчи, сүрөттөгү fx функциясынын туундусунун -4дөн 13 интервалындагы графиги берилген. Функциянын кемүү аралыктарын тапкыла. Жообуна кемүү аралыктарынын эң узун аралыгынын узундугун көрсөткүлө. Барыңар ручка, кагаз алып, берилген тапшырманы аткарып көргүлө. Демек, функциянын кемүү аралыктарын табуу үчүн o2 согунун төмөнкү бөлүгүн карап көрөлү. Демек, көк түс менен белгиленген бөлүгүн аралыктарын белгилеп алдык. Анда ушул кемүү аралыктарынын эң узун аралыгы деп -1ден 5ке чейинки аралык эсептелет. Аны жоон кызыл сызык менен белгиледик. Демек, анын узундугун эсептесек,
6-га барабар. Экинчи тапшырмага өтөлү. Сүрөттө f(x) функциясынын туындусунун -6-дан 6 интервалындагы графиги берилген. Функциянын өсүү аралыктарын тапкыла. Жообуна өсүү аралыктарына кирген бүтүн сандардын суммасын көрсөткүлө. Демек, берилген функциянын өсүү аралыгын табуу үчүн ox огунун жогорку бөлүгүндөгү жайгашкан функциянын графигине маани беребиз. Кызыл өң менен ox огунун жогорку бөлүгү белгиленди. Демек, -1-ден 4,5-ке чейинки аралыкта функция өсүүчү болот. Себеби ошол аралыкта функциянын туындусу 0-дон чоң. Демек, өсүү аралыктарына кирген бүтүн сандарды белгилейли жана алардын суммасын эсептейбиз. -1, 0, 1, 2, 3, 4 сандары. Кызыл өң менен ox огунун жогорку бөлүгү белгиленди. Демек, -1-ден 4,5-ке чейинки аралыкта функция өсүүчү болот. Себеби ошол аралыкта функциянын туындусу 0-дон чоң. Демек, өсүү аралыктарына кирген бүтүн сандарды белгилейли жана алардын суммасын эсептейбиз. -1, 0, 1, 2, 3, 4 сандары. Бүтүн сандар. Демек, булардын суммасын эсептесек 9-га барабар. Кийинки тапшырма. Сүрөттө y барабар f(x) функциясынын -5-тен 5 интервалындагы графиги берилген. Функциянын туындусу терс болгон аралыктарды бүтүн сандардын санын аныктагыла. Демек, функциянын туындусу терс аралык болуш үчүн функциянын кемүү аралыктарын карап өтөбүз. Функцияна белгиленген аралыктарда кемүүчү болот. Анда ошол аралыктардагы бүтүн сандарды белгилейли. Демек, бүтүн сандардын санын табуу керек. Саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, функциянын туындусу терс болгон аралыктагы бүтүн сандардын саны 8-ге барабар. Кийинки тапшырма. Сүрөттө АБ кесиндисинде y барабар f'(x), башкача айтканда функциянын туындусунун графиги берилген. Y барабар f(x) функциясынын кемүү аралыктарынын санын атагыла. Функция кемүүчү болуш үчүн ал функциянын туындусу 0-дон кичине болуу керек. Анда ox огунун төмөнкү бөлүгү кемүүчү болгон аралыгы 3 экен. Сүрөттө y барабар f(x) функциясынын графиги -6-дан +6-га чейинки кесиндеде көрсөтүлгөн. Y барабар f'(x) функциясы терс болгон аралыктын санын атагыла. Терс болгон аралыкты табыш үчүн функциянын туындусу 0-дон кичине болуу керек. Демек, бул берилген функциянын графиги болгондуктан кемүү аралыктарын карап өтөбүз. Кемүү аралыгы 3 болуп эсептелет. Кийинки тапшырма. Сүрөттө 4 үзгүлтүксүз функциянын туындыларынын графиктери берилген. Алардын ичинен бүткүл сан түз сызыгында өсүүчү болгон сызыктын номерин атагыла. Демек, функция өсүүчү болуш үчүн анын туындусу 0-дон чоң болуу керек. Башкача айтканда, функциянын графиги ox огунун жогорку бөлүгүндө жайгашуу керек болчу. Анда изделген
сызык 4 номердеги сызык болуп эсептелет. Эми балдар төмөнкү слайд боюнча өзүңөрдүн иштеген өз алдынча ишиңерге карата баалуу жүргүзүп койгула. Ошону менен бүгүнкү сабагыбызды акырына чыктык. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта калгыла.